Assalamu alaikum, урматтуу ТРК Спорт телеканалынын көрөрмандары жана спорт сүйүүчүлөрү. Кыргызстандагы номер 1 спорт каналында өлкөбүздөгү эң кири спорттук иш-чараларды көрсөтүүнү улантат. Волейбол боюнча 12 рет өткөрүлүп жаткан Кыргызстандын чемпионаты улуттук лиганын алкагындагы кезектеги беттеш Аксы жана Бүркүт командаларынын ортосундагы кызыктуу беттешти көрүүгө чакырабыз. Бул беттеште баяндамачылык милдетти мен Кубан Жумамединов аткарам. Жана дал ушул Бүркүт жана Аксы командаларынын ортосундагы беттешти көрүүгө чакырабыз. Бул командалардын курамасы менен тааныштырууну баштамакчыбыз. Мынакей кызыл кара кийим менен Бүркүт командасы оюн таласына чыкты. Ал эми анын атаандаштары Аксы командасы тиешелүү түрдө көк жана кара кийим менен бул беттешти алып барат. Аксы командасынын курамасы төмөнкүдөй. Эрмек Сыргак уулу 5-катар саны менен, Туратбек Насыржан уулу 6-катар саны менен, 7-чи Асылбек Сагынбек уулу, 8-чи Теңирдерди Эркин Алуу уулу, 9-чу Норус Абдыкасымов, 10-чу Рахматулла Абдуфатоев, 11-чи Бүнөтбек Хосинов, 13-чү Тумурхан Чолпонкулов, 15-чи Майрамбек Базаркулов, 16-чы Нурдөөлөт Асылбек уулу, 17-чи Манас Нуралы уулу. Команданын капитаны Исманов. Ал эми анын атаандашы Бүркүт тиешелүү түрдө кызыл кара кийим менен, анын курамасы төмөнкүдөй. 3-чү Жаныбек Токтогонов, 4-чү Акжолтой Мукамбетов, команданын капитаны 5-чи Жанболот Талантбеков, 6-чы Алымбек Сагын уулу, 7-чи Жыргалбек Советов, 8-чи Бакыт Абдрахманов, 9-чу Матай Айляскар уулу, 10-чу Санжарбек Бакытбеков, 12-чи Талгарбек Султанов, 13-чү Сергей Гришаев, 14-чү Рафаэл Шигабуддинов, 17-чи Юрий Степашкин. Команданын капитаны Жыргалбек Советов. Анда эмесе оюнчулар даяр, калыстар даяр жана биринчи жайда болуп топту оюнга Бүркүт командасынын оюнчусу киргизди. Жана алгачкы чабуул бар. Бул жерде бирок Бүркүт командасынын коргоочулары өзүнүн ордунда. Экинчи теп менен азыр команданын капитаны чабуулга барат, бирок Аксы командасынын тосмосу мыкты болуп чыкканы менен экинчи аракети менен Бүркүт командасынын оюнчусу Матай Айляскар уулу эсеп санын 1-0гө айландырды. Да ушул Аксы жана Бүркүт командалары былтыркы сезондо жогорку лигада ойногон жана алар былтыркы сезондун жыйынтыгы менен улуттук лигага ойногонго мүмкүнчүлүк алган. Азыр болсо кезектеги чабуул бар, бирок коргоочулар өзүнүн ишин мыкты деңгээлде аткарды. Экинчи аракет менен Эрмек Сыргак уулу мыкты деңгээлде чабуул жасай алган жок. Андан нары топ дагы да болсо оюндун жүрүшүндө дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар жана Сергей Гришаев эсеп санын 2-0гө айландырды. Жана Бүркүт командасы биринчи партияны мыкты деңгээлде баштоодо. Бүркүт жана Аксы командалары улуттук лигадагы алгачкы сезонун өткөрүүдө жана алгачкы сезондо бул эки команда канчалык деңгээлде өздөрүн көргөзө алат, чогуу биргеликте быйылкы сезондун алкагында биз билебиз. Кезектеги аракет жана ал жерден Акжолтой Мукамбетов атага жол берип кое жаздады. Ошентсе дагы топ оюн жүрүшүндө Эрмек Сыргак уулу өтө бир керемет соккун узатып, топту бош аянтка узатты. Жана бул жерде албетте Бүркүттүн оюнчулары бош аймакты калтырып койгон. Эсеп саны 1-2. Бүнөтбек Хосинов топту оюнга киргизүүдө. Рафаэл Шигабуддинов коргоодо мыкты. Жана экинчи аракети менен чабуулга ошол эле Эрмек Сыргак уулу барды бул ирет дагы. Дагы да болсо топто башта жана эми гана Матай Айляскар уулу бул аракетти командасы үчүн ийгиликтүү жыйынтыктап эсеп санын 3-1гө айландырды. Санжарбек Бакытбеков топто, дал ушул оюнчу топту оюнга киргизди. Андан нары чабуулду Чаткал командасы оюнчусу ишке ашырды. Теңирдерди Эркин Алуу уулу атаандаштарынын тоспосун жарып өтүп, ортодогу айырмачылыкты дагы да болсо кыскартууга жетишти. Эсеп саны 2-3. Рахматулла Абдуфатоев жана өтө бир керемет аракет менен либеро оюнчусу бул жерде топту өзүнүн карамагына сактаган. Андан нары команданын капитаны Акжолтой Мукамбетов дагы да болсо командасын алдыга сүрөдө. Эсеп саны 4-2.
буга чейинки беттештеринде Бүркүт командасы дагы Аксы командасы дагы өтө ийгиликтүү болгон эмес. Өзгөчө Бүркүт командасы буга чейинки бардык беттештерди утуруп койгон. Жана кезектеги ката Аксы командасынын капитаны Тегирдер Эркин Уулу бул ирет катага жол берди жана Бүркүт командасы уламдан улам ортодогу айырмачылыкты арттырып бара жаткан чагы. Матай Айласкар уулу аны чыгарып берүү үчүн азыр өз деңгээлинде топтун бизин кайтарганы менен бул жерде бүт күчү менен Матай Айласкар уулу топту өз командасында сактаган. Бирок андан нары Акжолтой Мукамбетов бул жерде өзүнүн өнөктөштөрүн бир аз түшүнбөй калгандай. Эсеп саны 3-5. Эрмек Сыргак уулу топту оюнга киргизүүдө жана Сергей Гришаевдин соккусу өз учурунда атаандаштары жөндөй алды. Дагы да болсо Сергей Гришаев бул ирет акырын гана атаандаштардын айынчасы топту узаткан. Дагы да болсо аракет бар, бирок акыры Тегирдер Эркин Уулу буга чейинки кетирген катасын жууп ортодогу айырмачылыкты кыскартканга жетишти. Эсеп саны 4-5. Жа бул жерде ышкылыктан кийин Эрмек Сыргак уулу топту оюнга киргизди. Азыр бул жерде бир аз техникалык оюн, техникалык жактан оюн токтотулду жана калыстар азыр бул оюнду көзөмөлдөөгө даяр болгон учурда гана бул беттеш уланат. Байкап туралы. Эрмек Сыргак уулунун аткаруусундагы топту оюнга киргизүүсү Рафаэль Шигабутдинов узатылган соккусу ийгиликсиз. Анын узаткан тобу асманга учуп кетти. Эсеп саны 5-5 теңелди. Акжолтой Мукамбетов керемет, өтө кубаттуу ошол эле таризде таамай соккуну узатканга жетишти. Андыктан 6-5 эсебинде алдыга кайрадан Бүркүт командасы чыкты. Сергей Гришаев оюнчу катар саны менен оюн алып барган оюнчу топту оюнга киргизет. Эң негизгиси кубаттуу. Жа бул жерде караңыздарчы, керемет аракет. Тумурхан Чолпонкулов кубаттуу сокку узатпастан жөн гана бош аймакка топту узатууга жетишти. Эсеп саны 6-6. Рафаэль Шигабутдинов Азамат өтө бир керемет аракетке барды. Ортодогу тосмону алдап, жөн гана тосмонун үстүнөн топту ашырып койду. Анын жыйынтыгында кайрадан эле 7-6 эсебинде Бүркүт командасы алдыга чыкты. Жана бул ирет команданын капитаны топту оюнга киргизет. Андан ары чабуулга барган Тумурхан Чолпонкулов ийгиликтүү. Анын узатылган соккусу тосмого тийди дагы. Анын жыйынтыгында эсеп саны теңелди 7-7. Az жерден азыр аксылыктар катага жол берип койду жана бул жерде 3-чү аракет менен Тумурхан Чолпонкулов топту атаандаштардын айынчасына өткөрүш керек болчу. Мүмкүн ал бул командасынын болгон 2-чи аракети окшойт деген ойдо болгондур. Бирок демек ал аягында катага жол берди. 8-7 Рафаэль Шигабутдиновдун оюнга топту киргизүүсү жана дагы да болсо Бүнөтбек Хосинов Аксынын лидер оюнчусу эсеп санды теңеди 8-8. Албетте бул оюнду көрүү үчүн жүздөгөн адамдар да ушул Ош шаарына жайгашкан балдардын жана өспүрүмдөр спорт мектебинде келишкен. Жана ал көрөрмандардын көпчүлүгү Аксы командасына көрөрмөндүк кылып жаткандыгын көрүүдө. Бүркүт командасы Өскө облусунун намысын коргоп жаткан команда экенин белгилеп кетели. Ал бул жерде алмашуу бар. Эрмек Сыргак уулунун ордунда Нооруз Абдыкасымов оюн таласына чыкты. Жана бул алмашуу командасына жардам берүү жок. Азыр чогуу биргеликте байкайбыз. Азырынча командасы утулуп жатат. 9-8 эсебинде Бүркүттүн оюнчулары алдыда. Жана
Алгарбек Султановдун аракетин байкайлы. Жаман эмес. Андан ары бирок атаандаштары чабуулга барды. Нороз Абдыкасымов жаңы гана oyun talasına çıkan oyuncu ошентип эсеп санын теңеде 9-9. Мүнөтбек Хосиновдун топты оюнга киргизүүсү жаман эмес. Рафаэль Шигабуддинов өнөктөшүн топты чыгарып берет. Бирок Матай Айласкар өзү учурда мыкты деңгээлде кубаттуу сокку узата алган эмес, бирок экинчи аракетинде ал атаандаштарынын аракетин алдын ала окуп командасына 10 пайда алып келип берди. Эсеп саны 19. Тосмодо өз ишин Сергей Гришаев мыкты аткаргыды. Экинчи аракет менен чабуулга барат. Жана канчалык аракет кылбасын. Бул жерде Жанболот Талантбеков Бүркүт командасынын либер оюнчусу жыйынтыгында ал акыркы командасына упай алып келе алган жок. 10-10 эсеп. Жана 10-катар сандагы оюнчу Рахматулла Абдуфатоев топты оюнга киргизди. Дагы да болсо топ талашта азыр канат теңирдер эркин алуулу чабуулга барган. Экинчи аракет менен Акжолтой Суламанбек уулу сокку барат. Жагы да болсо коргонуп жүргөндө мыкты. Жана бул жерде Сергей Гришаев менен Матай Айласкар отурган Тосмо өзүнүн аракетин мыкты деңгээлде аткара алган жок. Эсеп саны 11-10. Сергей Гришаев бул жерде мыкты деңгээлде оюн көргөзө алган жок. Ошентсе дагы азыр ортодогу айырмачылык 2 упайга жетти. 12-10. Жана бул учурда азыр Бүркүт командасынын машыктоочусу Жыгалбек Советов өзүнүн укугунан пайдаланып 30 секундалык тыныгын алды. Жана дал ушул тыныгы учурунда азыр өзүнүн шакирттерине кеңештерин айтууда. Бул тыныгы командага жардам береби же жок, буну чогуу биргеликте байкайбыз. Азыр анча ортодогу айырмачылык болгондо 2 упай, албетте 2 упайды аябай деп көптөр айта албайбыз, бирок ошол учурда волейбол спортунда бул 2 упай абдан маанилүү, жеңишке жетүүгө дал ушул 2 упай ортосундагы айырмачылык менен жетип коёр белгилүү. Азыр гана Мүнөтбек Хосинов, тагыраак Рахматулла Абдуфатоев 10-катар сан менен ойналып барган оюнчу топто оюнга чыгарууда катага жол берди. Жана анын жыйынтыгында эсеп саны 11-12 болуп өзгөрдү. Жана бул жерде караңыздарчы бош калган аймакка топту узатууга жетишти Аксынын оюнчулары. Жана 13-11 эсеп. Нороз Абдыкасымов Аксын командасынын оюнчусу мыкты деңгээлде өзүнүн өнөктөшүн алмаштыра алды. Азыр дароо эйс жасоо менен командасына 14 упайды алып келип берди. 14-11. Бул эрет Бүркүт командасы акыры өзүнүн ойлогон оюну ишке ашырды. Рафаэль Шигабуддинов эсеп санын 12-14 айланды. Жана Сергей Гришаев топту оюнга киргизет. Коргонуда мыкты дагы да болсо Сергей Гришаевдин аракетине баалап коюшубуз керек. Экинчи сызыктан келип пайп соккусун узатты Матай Айласкар уулу. Жана ортодогу айырмачылыкты 1 упайга чейин кыскартууга жетишти. 13-14. Сергей Гришаевдин кезектеги аракетине байкоо жүргүзүп көрөбүз. Азырынча дагы да болсо бул аракет ийгиликтүү, себеби өнөктөшү Акжолтой Мукамбетов Тосмодо өз милдетин 100% мыкты деңгээлде аткарды. 14-14. Ортодогу айырмачылыкты Бүркүт командасынын оюнчулары сактап койду. Бул жерде азыр ортодо
biraz fikir келишпестиктер орун алып кетти. Мындай аракеттер кереги жок. Жана жада калса бул жерде Аксы командасынын оюнчусу Элмек Сыргакулу алмашуудагы оюнчу чыга келди. Эми Элмек Сыргакулу мындай аракетке барбай эле коюшу керек эле. Ортодогу fikir келишпестикти курчутуунун эмне кереги бар? Жана азыр ортодо калыс команданын капитандары Акжолтой Мукамбетов менен Теңирдерди Эркин уулуну өзүнө чакырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жана азыр беттеш уланат. Эсеп саны 14-14. Биринчи партия. Сергей Гришаев топто. Талышлуу оюнчу топто оюнга киргизет. Теңирдерди Эркин уулу чалга барат. Жана командасын 15-чи пайда алып кетип берди 15-14. Жана өзүңүздөр байкагандай эле бүгүнкү күндө бул беттешти көргөн көрөрмандар Аксы командасын ар бир упайына сүйүнүп жатканын биз байкодобуз. Бирок ал сүйүнүш көпкө созулган жок. Бүркүт командасы кайрадан эсептеңеди. Эсеп саны 15-15. Жана Акжолтой Мукамбетов азыр топто оюнга киргизет. Команданын капитаны, командасынын лидери өтө бир кубаттуу соккуга ээ экендигин белгилеп кетти эле. Бул ирет ал өтө деле кубаттуу болуп чыккан жок, бирок ошентсе дагы азыр анын өнөктөштөрү чабуул жасаганга мүмкүнчүлүк алды. Коргонууда дагы да болсо Аксынын оюнчулары мыкты, бирок дагы да болсо экинчи сыппе чабуулга барды. Жана бул жерде мыкты деңгээлде ал аракетин ишке ашырды. Жана ортодогу айырмачылык азыр бир упай өсүп кетти, 16-15. Бүркүт командасы пайдасында. Жана бул учурда Аксынын машыктыруучусу Исманов азыр тыныгып алды. Жана Акжолтой Мукамбетов топту оюнга киргизет. Жана өтө бир керемет чабуул Тумурхан Чолпонкулов. Жана ал бул аракет менен бул беттештеги биринчи партиянын алкагындагы эсеп санын теңеп койду. 16-16. Жана Тумурхан Чолпонкуловдун аракети азырынча командасы үчүн. Бул жерде караңыздарчы. Бүркүт командасынын оюнчулары ката жол берди. Ортодогу ар бир оюнчу өзүнүн белгиленген аймагын көзөмөлдөшү керек эле. Битте бул волейбол спортунда 6 аймакка бөлүнөт. Жана 6 аймакта 6 оюнчу өздөрүнүн тобун сакташы керек эле. Бул жерде албетте буга чейинки көрүнүштө бүркүт командалары катага жол берген, бирок ошентсе дагы андан кийинки аракети менен эсеп теңөөгө жетишти. 17-17. Жана тосмодо дагы да болсо бүркүт командасынын оюнчулары ийгиликтүүрөөк. 18-17. Рафаэль Шигабуддинов топту оюнга киргизет. Жана тосмодо азыр ийгиликтүүрөөк, бирок ошентсе дагы топ дагы да болсо оюнда. Жана эми гана чабуул жасаган мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок Батайыр Аскар уулунун узатылган соккусу оюн талаасынын сырткы бөлүгүнөн орун алды. Жана бул упай албетте Аксы командасынын пайдасына чечилди. 18-18. Өтө керемет аракет, бирок коргонууда аксылыктар дагы да болсо мыкты. Бирок экинчи аракет менен чабуулга барууга мүмкүнчүлүк бар. Батайыр Аскар уулунун аракети дагы да болсо командасы пайда алып келген жок. Жана бул жерде оюн дагы да болсо уланууда. Эми гана Батайыр Аскар уулу акыры
Бул жерде ийгиликтүү кадамга барып, эсеп санын 19-18ге өзгөрттү. Рахматулла Абдуфатоев аягына чейин ойношу керек. Бул жерде Рахматулла Абдуфатоев бир аз катага жол берген, бирок анын өнөктөштөрү ал учурда оңдоп кеткен. Бирок кайсыган спорт түрү болсун аягына чейин ойноо маанилүү. Норз Абдыкасымов дагы да болсо бул жерде ийгиликтүү болуп чыгып командасынын кезектеги упайды алып келип берди. 19-19 дал ушул оюнчу алмашууга чыккан. Бул биринчи партияны алганда Эрмек Сыргак уулу алгачкы мүнөттөрдөн баштап ойноп жаткан, бирок дал ушул алмашууга чыккандан кийин Норз Абдыкасымов командасына мыкты аракеттерди алып келип берүүдө. Азыр Аксынын капитаны Теңирдерди Эркин уулу Тосмодо мыкты аракетин көрсөтүп, эсеп санын 20-19га өзгөрттү. Дүнөтбек Хосиновдун чыгарып берүүсү начар эмес. Бирок андан ары атаандаштары анын тобун жөндөп, жада калса ийгиликтүү чабуул жасаганга жетишти. Жана анын жыйынтыгында эсеп саны 20-20. Ал ортодо Туратбек Насыржан уулу Аксын оюнчусу оюн таласына чыкты. Анима Рахматулла Абдуфатоев тиешелүү түрдө караны таштап кетти. Дагы да болсо команданын капитаны Теңирдерди Эркин уулу өзүнүн сөзүн сүйлөдү. 21-20. Акжолтой Мукамбетов, Бүркүт командасы капитаны, дагы да болсо өзүнүн командасынын пайдасына жарап эсепти теңеп койду. 21-21. Эми болсо тескерисинче Аксынын капитаны чабуулга барат, дагы да болсо ийгиликтүү Теңирдерди Эркин уулу. Азыр эми бул жерде эки команданын тиреши гана эмес, эки команданын капитандарынын тиреши орун алып жаткандай. Эки команданын капитаны кубаттуу соккулары менен командасына пайда алып келип жатат. Чогуу биргеликте байкайлы, бул тиреш кимдин пайдасына чечилет? Эсеп саны азырынча Аксынын пайдасында. Ал эми чабуулда Сергей Гришаев жана эсеп саны 22-22. Сергей Гришаев топту оюнга киргизүү аракетин көрүүдө. Жана булар топтун мизин кайтарган. Теңирдерди Эркин уулу чабуулга барат, бирок анын узаткан соккусу оюн талаасынын сырткы бөлүгүнөн орун алды. Анын жыйынтыгында азыр 23-22 эсебинде Бүркүт командасы алдыга озуп чыкты. Дал ушул учурда Аксынын машыктыруучусу Исманов кезектеги тыныгын алды. Албетте акыркы аракеттери менен Бүркүт командасы алдыга озуп чыккандыктан Бүркүттүн ийгиликтүү жүрүшүн токтотуу үчүн мындай жолго барды албетте. Аксынын машыктыруучусу, демек анын бул аракети кандайдыр бир деңгээлде туура, бирок азыр тыныгуу алуу чечими канчалык деңгээлде туура чыкты, азыр чогуу биргеликте байкайлы. Чабуулга дал ушул Аксы командасынын оюнчулары барат. Жана Теңирдерди Эркин уулу неченчи ирет командасына керектүү пайда алып келип берип эсеп санын теңеп койду. 23-23. Рафаэль Шигабуддинов мыкты деңгээлде Тоспону алдап өттү. Акырын гана топту бош аймакка узатты. Ал учурда канчалык аракет кылбасын, Аксынын оюнчусу Норз Абдыкасымов бул топту мизин кайтара алган жок. Сет point 24-23. Жана Акжолтой Мукамбетовдун аракетин азырынча өтө деле ийгиликтүү эмес. Дагы да болсо мыкты деңгээлде чабуулдун мизин кайтарды. Андан ары чабуулга бул жерде
мыкты деңгээлде чалга бара алган жок. Жана тосмодо мыкты болуп чыккан Бүркүт командасы 25-23 эсебинде биринчи бөлүктү өзүнүн пайдасына жазды. Жана азыр командалар бир нече мүнөт тыныгууга кетишет. Жана бул тыныгуу учурунда Аксык командасынын капитаны жана оюнчулары экинчи бөлүктө Бүркүт командасына туруштук берүүнүн жолун ойлонушмакчы. Яны Бүркүт командасы өзүнүн жеңиштик жолун андан ары уланта алабы же жокпу? Яны бир нече мүнөттөн кийин чогуу биргеликте байкамакчыбыз. Улуттук лигага жагын гана кошулган Аксы жана Бүркүт командалары Улуттук лиганын алкагындагы кезектеги беттеште бири-бирине каршы кескерүүдө. Дал ушул эки команда былтыркы сезондо жогорку лигада ойношкон жана ал жакталар ийгиликтүү болуп алдыңкы орундарды камсыз кылган. Бирок Улуттук лигада бул эки команданын жүрүшү мыкты деңгээлде башталган жок. Бүркүт командасы биринчи турдун алкагында алгачкы беттеште учурдагы чемпион Эрем менен беттешип 0-3 эсебинде утулуп калган. Андан кийин Бүркүт командасы ошондой эле эсеп менен Ош Отор командасына утулган. Андан кийин Бүркүт командасы Сулайман Тоого дагы 3-0 эсебинде утулган. Жана акыры Жагым Муун командасына дагы 3-0 эсебинде утулган. Демек Бүркүт командасы буга чейинки 4 беттеште тең ишигиликсиз өткөрүп 3-0 эсебинде утулууга жетишкен. Эми гана алар бул мелдештин жүрүшүндөгү алгачкы сетти өзүнүн пайдасына чечти. Бул беттештин жүрүшүндө алар 25-23 эсебинде алгачкы сетти жеңип алган. Демек Бүркүт командасы өзүнүн Улуттук лиганын алкагындагы биринчи сетте жеңишке жетти. Ал эми Аксы Бүркүткө караганда мыктыраак бул мелдешти баштаган. Ал алгачкы күндө алгачкы беттешинде Жагым Муун командасына 1-3 эсебинде утулган. Бирок андан кийинки беттешинде Эрем командасына 0-3 эсебинде утулган. Бирок акыры алар буга чейин бир беттешти утууга жетишкен. Алар 3-чү беттешинде Ош Баажыны 3-1 эсебинде утуп алганга жетишкен. Бирок андан кийинки аракетинде кайрадан улар командасына 1-3 эсебинде утулууга жетишкен. Аныктан Аксы командасында албетте Улуттук лиганын алкагындагы алгачкы жеңиши бар. Эми Бүркүт командасында жеңиши жок. Мүмкүн бүгүн Бүркүт командасы алгачкы жеңишине жетип калышы толук ыктымал. Экинчи партия старт алды жана чүй дегенде эле Бүркүттүн оюнчусу Сергей Гришаев командасына биринчи пайда алып келип берди. Эсеп саны 1-0. Андан ары Санжарбек Бакытбеков топту ойунга киргизет жана ортодогу Торчоп. Бүркүт командасы пайдасына чечилди. Жана эсеп саны 2-0. Санжарбек Бакытбеков топту oyunга киргизет жана бул аракети да мыкты эйс жана эсеп саны 3-0. Санжарбек Бакытбековдун бул аракети ийгиликсиз. Анын узатылган соккусу оюн таласын сырткы бөлүгүнөн орун алды жана эсеп саны 1-3. Норус Абдыкасымов топту оюнга киргизүү аракетин көрөт. Топту кабыл алууда бир аз ишенимсизирээк, бирок ошентсе дагы чабуул жасаганга азыр мүмкүнчүлүк алган. Бирок ал чабуулдун мезин өз учурунда Аксынын оюнчулары кайтарды. Азыр болсо Акжолтой Мухамбетов командасына кезектеги упайды алып келип берди. Эсеп саны 4-1 жана бул учурда Бүркүттүн либер оюнчусу Жамболот Талантбеков бутун чоюп алгандай. Жана албетте бул учурда азыр тайм-аут алынат жана Жамболот Талантбеков беттешти уланта алат деген ойдобуз. Азырынча
Ал бутун чоюп алгандай. Албетте биз Жамболот Талантбековго ден соолук каалайбыз. Жана бул беттештин жүрүшүндө ал беттешти уланта алат деген үмүтүбүз чоң. Жана дал ошол учурдан пайдаланып эки команда тыныгуу алышты. Жана тыныгуу учурунда экинчи партияны дагы жеңилип жаткан Аксы командасынын башкаруучусу Исманов өзүнүн шакирттерине тиешелүү кеңештерин айтууга жетишүүдө. Эми тескерисинче Бүркүттүн оюнчулары өзүнүн өнөктөшү Жамболот Талантбековго жардам берип, Жамболот Талантбековдун бул беттешти андан ары улантуушу үчүн болгон күч аракеттерин жумшап жаткан кези. Алында Бүркүт жана Аксы командалары дагы да болсо биринчи турдун алкагындагы беттештерди өткөрөт. Тагыраагы айтып кетсек, мындан кийинки оюндарда Аксы командасы Ош Отор командасы менен беттеш өткөрөт. Ошол учурда Аксы дагы бир оюнда Сулайман Тоого каршы атаандаштыкты жаратат. Ал эми анын атаандаштары Бүркүт болсо Ош Баажы жана Улар командалары менен оюн ойнойт. Ооба. Жамболот Талантбеков айыгып азыр бул беттешке кайрадан чыкты, бирок Жамболот Талантбеков азыр атаандашынын чабуулун токтото алган жок. Андыктан ортодогу айырмачылыкты 2 упайга чейин кыскартты. Эсеп саны 2-4. Рахматулла Абдуфатаевдун аракети атаандаштарына өтө бир оорчулукту жаратууда. Бирок ошентсе дагы болгон күчү менен бул аракетте алар ийгиликтүүрөөк болуп чыкты. Жана Матай Аскар уулу дагы да болсо командасына 5-чи упайды алып келип берет. 5-2. Ооба, Жамболот Талантбеков либер оюнчу Бүркүттүн дагы да болсо өзүнүн калыбына келек. Андыктан азыр анын ордунда анын өнөктөшү талаага чыкты. Чабуул жасаганга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Экинчи сызыктан Матай Аскар уулу бирок ортодо тоспоо анын соккусуна тосуп койду. 3-5. Андан кийинки аракетти тагыраагы топто оюнга киргизүү аракетин Бүнөтбек Хойсунов ишке ашырат. Коргонууда Бүркүттүн оюнчулары жаман эмес. Андан ары Рафаэль Шигабутдиновдун узатылган соккусу өтө кубаттуу эмес. Андыктан атаандаштар ал топтун мезин кайтарууга жетишти. Дагы да болсо Матай Аскар уулу керемет сокку, бирок Бүнөтбек Хойсуновдун коргонуудагы аракети өтө мыкты. Дагы да болсо топ оюнда жана Матай Аскар уулу бул ирет жай гана сокку узатты. Дагы да болсо топ оюнда жана акыры теңирдерди Эркин Алуулу бул топту өзүнүн командасынын пайдасына чечти жана эсеп саны 4-5. Дагы болсо топ талашта эми гана чабуул жасаганга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана Тумурхан Чолпонкуловдун акыркы аракети бул беттеште эсеп санын 5-5 кылып теңеп койду. Бүнөтбек Хойсунов дагы болсо топту оюн таласына киргизет. Жана бул жерде дал ушул Аксы командасынын капитанына жооп беретинде Бүркүттүн капитаны Акжолтой Мукамбетов кубаттуу соккусун узатууга жетишти. Жана дагы да болсо командасын алдыга сүрөйт 6-5. Жана эми өзү капитан Акжолтой Мукамбетов топту оюнга киргизүүнү ишке ашырат.
Атандаштары ал топтун биздин кайтарган менен андан дары Тоспой өз ишин мыкты деңгээлде аткарды. Мүнөтбек Койсунов. Жана Матай Аласкар уулу кайрадан Упайды командасына алып келип берди. Эсеп саны 7-5. Акжолтой Мукамбетов. Куаттуу эмес, бирок так топту өткөрүүнү ишке ашырды. Жана анын жыйынтыгында атандаштары өз учурунда таама эмес чабуулга барды. Анын жыйынтыгында дагы да болсо Упай Бүркүт командасына берилди. 8-5. Эми гана өтө бир керемет аракетти көргөнү менен Бүркүттүн бир оюнчусу өтө керемет аракетке барып командасына топту сактаган. Бирок экинчи теп менен Аксынын оюнчусу Тумурхан Чолпонкулов чабуулга барган. Бул учурда Бүркүттүн оюнчусу Жолтой Мукамбетов топту сактай алган жок. Кийинки топту оюнга киргизүү жана чабуулга Ак Жолтой Мукамбетов барды жана кезектеги 9-чу Упайды командасына алып келип берди. 9-6. Аксылыктардын чабуулу жана бул ирет ийгиликтүү. Тумурхан Чолпонкуловдун узатылган соккусу Бүркүттүн тосмосуна тийип, андан ары оюн талаасын таштап кеткен. Андыктан азыр топ Аксы командасынын пайдасында 7-9. Эми гана чабуулга барган Матай Аласкар уулу командасына неченчи ирет Упай алып келип берүүдө. Жана Матай Аласкар уулу менен дал ушул команданын капитаны Жолтой Мукамбетовдун кубаттуу соккулары Бүркүт командасында азырынча бул оюнда жеңип жатканга жардам берүүдө. Дагы да болсо топ талашта жана бул жерде Рахматулла Абдуфатоев менен Бүркүттүн оюнчусу Сергей Гришаевдин ортосундагы эрөөлдө Сергей Гришаев жеңүүчү болуп чыкты. Жана эсеп саны 11-7. Чабуул жасаган мүмкүнчүлүк бар. Өтө керемет кубаттуу сокку Норус Абдыкасымовдун аткаруусунда. Жана ал ортодогу айырмачылыкты дагы да болсо кыскартууга аракетин көрүүдө. 8-11. Аксы командасы топту оюнга киргизет. Сергей Гришаев жана бул ирет дагы Сергей Гришаев атандашы Рахматулла Абдуфатаевга караганда ийгиликтүү болуп чыкты. Эсеп саны 12-8. Азырынча Бүркүт командасы экинчи партияда дагы ишенимдүү түрдө алдыда келе жаткан учуру. Жана бул жерде мынакей жөнөкөй учурда Санжарбек Бакытбеков 10-чу катар саны менен оюн алып барган Бүркүттүн оюнчусу катага жол берди. Жана эсеп саны 9-12. Жана жүрүшпажа Сергей Гришаев өтө бир акыл калчап аракетке барды. Жана анын бул кадамы командасына 13-чү Упайды алып келип берди. 13-9. Жана Матай Аласкар уулу команданын лидери топту оюнга киргизүүдө. Ага жооп беретинде Норус Абдыкасымов мыкты аракетке барган. Жана ортодогу айырмачылык дагы да болсо кыскарууда 10-13. Жана Ак Жолтой Мукамбетов мыкты деңгээлде чабуулга барды, кубаттуу, ошол эле учурда так. Жана ошол эле учурда атандаштарына топтун мезин кайтарууга мүмкүнчүлүк дагы калтырган эмес. 14-10. Эми гана азыр Мүнөтбек Койсунов чабуулга барат. Бул ирет дагы ийгиликсиз. Рафаэль Шигабуддиновдун
Курган Тосмосу командасына 15-ші пайда алып келіп берді, 15-10. Ескерте кетсек, бірінші партиядағы Бүркіт командасының пайдасында шешілген 25-23. Андықтан азыр екінші партияның қатарымен жеңуге жақын келуді. Жана дал ушундай учурда команданын капитаны Теңирдерди Эркиналуу уулу өзүнүн сөзүн айтып, эсеп санын 11-15-ке кыскартты. Бүгүнкү күндө Аксый командасында азырча жалгыз Теңирдерди Эркиналуу уулу ойноп жаткандай тарихсыз калтырды. Атаандаштары сол командалык оюн менен бүгүнкү оюнда алдыда келе жатат. Рафаэль Шигабуддиновдун аракети ортодо топ Тосмого тийди, андан ара оюн таласын таштады. Жана жыйынтыгында 1 ұпай Бүркүт командасынын пайдасында 16-11. Команданын капитаны Акжолтой Мукамбетовдун топты оюнга киргизүүсү. Дагы да болсо топ ташта жана бул жерде Аксынын оюнчулары торчого тийип кетишкен. Анын жыйынтыгында бул эреже бузду жана кезектеги упай Бүркүт командасында эсеп саны 17-11. 6 ұпай айырмачылыгында жеңилип бара жаткан Аксы командасы бул учурда тайм-аут алганга мажбур. Жана Аксынын машыктыруучусу Исманов азыр өзүнүн шакирттерине акыл насаттарын айтууда. Бирок албетте бул учурда команданын капитаны Теңирдерди Эркиналуу өзүнүн өнөктөштөрүнө каталарын айтып оңдогонго аракет кылуусун суранып жатат. Теңирдерди Эркиналуу албетте Аксы командасынын жөн гана кагаз үстүндөгү капитан эмес, аянча үстүндөгү капитан экендигин дагы далилдөөдө. Жада калса командасынын көп упайын дал ушул Теңирдерди Эркиналуу командасынын пайдасына жазып отурат. Бүгүнкү беттештин алкагында жана Акжолтой Мукамбетов эш жасоодо. Аксынын оюнчулары бул топтун мейизин кайтара алышкан жок. Алар жада калса бул топ оюн талаасынын ичине түшөт деп дагы ойлошкон эмес. Акжолтой Мукамбетовдун соккусун азыр өз учурунда мыкты деңгээлде тосуп алган аксылыктар андан ары жай гана топту узатууга жетишкен. Бирок Бүркүттүн оюнчулары бул жай гана узатылган соккунун мезин кайтара алышкан жок. Рафаэль Шигабуддиновдун узатылган соккусу дагы да болсо командасында ийгиликти алып келип берди. Жана ортодогу айырмачылык дагы да болсо өсүп барат. 19-12. Жана Рафаэль Шигабуддинов азыр топто оюнга киргизет. Ал учурда алмашуу бар. Рахматулла Абдуфатоев талааны таштап кетет. Анын ордуна Туратбек Насыржан уулу аянчага кирип келди. Рафаэль Шигабуддиновдун аракети ийгиликсиз. Анын узатылган соккусу оюн талаасынын сырткы бөлүгүнөн ордун алды. 13-19. Тумурхан Чолпонкулов анын кубаттуу эмес соккусун өз учурунда мыкты деңгээлде жөндөй алышкан жана андан ары Матай Аскар уулу командасына 20 пайда алып келип берди. 20-13 жана чагымда экинчи партиядагы Бүркүт командасынын пайдасына чечиле төңдөнөт. Себеби дегенде жеңишке жетүү үчүн 5 гана упай калды. Ал эми атаандаштарында Бүркүт командасынын жетүү үчүн 7 упай бар. Тосмодо кайрадан мыкты Сергей Гришаев 21-13. Талгарбек Султановдун аракети Бинотбек Хойсунов биринчи топту кабыл алуудан мыкты жана Норус Абдыкасымовдун кезектеги аракети дагы да болсо ийгиликсиз. Тосмодо бүгүнкү күндө Бүркүттүн оюнчулары мыктыраак. 22-13. Жана бул ирет кубаттуу соккун эмес, жай гана
Узат топты узатып коюуну туура көргөн. Аксылыктар андан кийинки аракет дагы да болсо топ талашта кийинки аракет менен чабуулга барат. Жана бул жерде 4 оюнчу бири-бирине ишенип бош аймакты калтырып койду. Бүркүттүн оюнчулары жана бул катадан пайдаланып Аксы командасынын оюнчулары өзүнүн кезектеги упайын алды. 14-22. Жана Матай Айласкар уулунун керемет сопкусу. Атандаштар эч кандай туруштук бере алган жок. 23-14. Санжарбек Бакытбеков топту оюнга киргизүүдө. Жана анын бул аракети ийгиликсиз. Санжарбек Бакытбеков мындай ийгиликсиз аракеттери буга чейин дагы болгон. Андыктан Санжарбек Бакытбеков азыр топту оюнга киргизүүдө тагыраак болушу керек. Жана катага ката иретинде жооп берди. Аксынын 9-катар сандагы оюнчусу Норус Абдыкасымов. Биздин протоколдо дагы ушундай Абдыкасымов деп жазылган, бирок анын кийип жүргөн кийиминин сыртында Абылкасымов деп жазылды. Дал ушул Аксы командасынын аткаруусундагы чабуул жана эсеп саны 16-24. Сет point экинчи ирет. Ал эми топту Аксынын оюнчулары киргизүүдө. Жана азыр акыркы чабуул менен Сергей Гришаев бул партияны өзүнүн командасынын пайдасына чечти. 25-16. Биринчи партиянын жүрүшүндө Аксы командасы Бүркүт командасын жигип коюуга аз барган, бирок акыркы аракеттерде Бүркүт командасы өзүнүн дымагын күчтөп, аягында акыры биринчи партияны өтө бир курч тарезде жүргөн тиреште 25-23 эсебинде жеңип алган. Оюнчулар оюнду улантууга даяр. 3-чү партия. Жана бул партиянын башталышында топту оюнга биринчи жерине болуп Бүркүт командасы ишке ашырат. Талгарбек Султанов. Анын аракети ийгиликсиз. Аксы командасы үчүн 3-чү бөлүк ийгиликтүү башталды. Атандаштары дароо катага жол берүү менен 1 упайды белекке берди. Эми андан аркы аракеттерди биз карап турайлы. Жана бул жерде Матай Айласкар уулу атандаштарын тоспосун жарып өтө алган жок. Тескерисинче азыр өзү алданып калды. Эсеп саны 2-0. Норус Абдыкасымов. Жана эми гана чабуулга барат. Бул жерде Матай Айласкар уулу тоспону алдап өтүүнү эмес, кубаттуу соккуну жасоонун туура көргөн жана ал чечими ийгиликтүү. Эсеп саны азыр 2-1. Жана дагы да болсо топ талашта. Жана эми гана теңирдерди эркен алуу сокку жасоонун туура көргөн. Бирок колгоонууда дагы да болсо мыкты жана Матай Айласкар уулу бүгүнкү күндө Бүркүт командасынын жылдызы. Эсеп санын 2-2 кылып теңеп койду. Чабуулга дагы да болсо теңирдерди эркин алуу барат, бирок анын узатылган соккусу таамай эмес. Тескерисинче анын узатылган соккусу өтө эле кубаттуу болуп кеткен. Анын жыйынтыгында топко ээлик кылууну
Бүркүт командасы улантууда. Жана Тосмодо дагы да болсо мыкты. Ал эми өз учурунда Аксынын 15-катар сандагы оюнчусу Майрамбек Базаркулов. Эреже бузуп командасына керексиз аракеттерге барды. Эсеп саны 4-3. Дагы да болсо акыркы аракеттери менен топту өздөрүнүн карамагына сактоодо. Жана бул жерде шашып кетти Матай Аскар уулу. Жана анын жыйынтыгында эсеп саны 4-4. Мынакей Аксы командасы катар менен упайларды алуу менен көрмандардын коштоосу дагы күчөп бара жаткан байкоодобуз. Акжолтон Мукамбетовдун узатылган соккусу так эмес, жана эсеп саны 5-4. Аксынын пайдасында. Мына Аксы командасы албетте жеңиш үчүн дагы да болсо болгон күчүн аракетин көрөт. Жана бул жерде Тумурхан Чолпонкулов катары жол берди, эсеп саны 5-5. Албетте бул 3-чү партиянын алкагында эсеп саны тең болгонуна карабастан жалпы партиялар эсебинде 0-2 эсебинде утулуп жатат. Андыктан мындай каталарга жол берүү бул өтө эле командасы үчүн жаман нерсе. Матай Аскар уулунун пайда соккусу эсеп саны 5-6. Бүркүт командасы кайрадан алдыга озуп чыкты. 6-5 жана Матай Аскар уулу өзү топту оюнга киргизет. Коргонуда дагы да болсо өздөрүнүн мыкты деңгээлде көрсөтө алды, бирок азыр экинчи аракетте чабуулга барат жана Майрамбек Базаркуловдун бул аракети дагы ийгиликсиз болуп чыкты. Эсеп саны 7-5. Матай Аскар уулунун кезектеги топту оюнга киргизүү аракетин биз көрөбүз. Жана анын бул аракети ийгиликтүү. Дагы да болсо чабуул бар жана өз учурунда топту сактап калууга аракет кылгандыгы менен бул жерде 3 аракет менен гана топту атаандаштар тарапка өткөрүшү керек. 3 кыймыл менен, бирок бул жерде атаандаштардын айчасына 4 кыймыл менен гана өткөрдү. Аксылыктар андыктан упай Бүркүт командасынын пайдасына чечилди. Жана эсеп саны 8-5. Бүркүт командасынын пайдасында. Демек, дагы да болсо бул оюнду 3 партиянын жыйынтыгында жеңип коюуга Бүркүт командасы жакын келүүдө. Жана Матай Аскар уулу Бүркүт командасынын эң мыкты оюнчусу деп айтсак жагылбайбыз. Буга чейинки беттештерде дагы да ушул Матай Аскар уулу өзүнүн өнөктөштөрүнө караганда мыктыраак оюнду көрсөтүп жаткан. Ал эми бул оюнда анын жылдызы чындап жанып жатканын биз белгилеп кетсек болот. Бул жерде Майрамбек Базаркуловдун ордунда Бүнөтбек Хосинов чыкты Аксы командасында. Жана Бүнөтбек Хосиновдун чыгуусу менен команданын абалы өзгөрө чогуу биргекте байкайбыз. Тегирдерди эркин алуу узатылган сокку ийгиликсиз жана 9-5. Ортодогу айырмачылык уламдан улама артып барат. Кезектеги топту чыгарып берүүсү жана эйс 15. Бул жерде жаңы гана оюн таласына чыккан Бүнөтбек Хосиновдун катасы. Дагы ушул оюнчунун алкагында бул топ келе жаткан учур болгон. Жана бул ирет Бүнөтбек Хосинов топту өзүнүн карамагына сактады. Дагы да болсо топ оюн таласында. Эми гана экинчи сызыктан чабуул бар. Дагы да болсо
болгон аракетин кылганы менен бул жерде Санжарбек Бакытбеков топту кабыл алууда бир кыймыл эмес, эки кыймыл менен топту кабыл алганын көрүүдө. Жана азыр Санжарбек Бакытбеков калысын чечим менен макул эмес. Бөлөтбек Хаусиновдун чыгарып берүүсү. Жана Сергей Гришаев ал жерден катка жол берип кой жаздат. Жана анын жыйынтыгында экинчи сызык менен чабуулга барган, бирок ал өз учурунда белгиленген сызыкты басып өткөн. Анын жыйынтыгында упай албетте Бүркүт командасына берилет. Эсеп 11-6. Дагы болсо топ оюнда жана Аксы командасын чабуулун байкайбыз. Бул жерде коргонду да мыктылыгын көрсөтүүдө. Экинчи сызык менен чабуулга барат жана азырынча эч бир командага упай бериле элек. Эми гана экинчи сызыктан Норус Абдыкасымов чабуулга барат. Эсеп саны 7-11. Команданын капитаны Теңирдер Эркин уулу топту оюнга киргизет. Ага жооп берет Бүркүттүн капитаны Кубаттуу сокку узатат дагы 12-нчи упайды командасынын эсебине жазат. 12-7. Акжолтой Мухамбетов топту оюнга киргизет, бирок ага жооп беретинде атаандаштары кубаттуу сокку узаткан, бирок анын бул аракети игрикс болуп чыкты. Эсеп саны 13-7. Жана дагы болсо оюн дагы болсо бул ирет упайды Аксы командасынын пайдасына чечилди. Жана Аксы командасынын оюнчусу Туратбек Насыржан уулу азыр топту оюнга киргизет. Эсеп саны 9-12. Акжолтой Мухамбетовдун аракети игрикс болду. Жана булга чейин жалпы талдаушул Акжолтой Мухамбетов командасы менен калыс менен талашып тартышкан, бирок азыр гана оюн уланып, жанагы эки аракеттерине дагы да болсо Бүркүт командасы алдыга озуп чыгууда. Дагы да болсо чабуул жасаган мүмкүнчүлүк бар. Жана өтө бир күчтүү кубаттуу сокку. Жана эсеп саны 14-9. Матай Айраскар уулу кезектеги упайды командасына алып келип берди. Рафаэль Бутчини чыгарып берүүсү ачар эмес. Атаандаштары ал учурда жөн гана топту өткөрүп берди. Матай Айраскар уулунун бул жердеги аракети игрикс болуп чыкты. Андыктан 10-чу упай Аксы командасынын пайдасына чечилет. 10-14. Дагы да болсо топ талашта. Эми гана Матай Айраскар уулунун кезектеги чабуулу. 15-10. Алгарбек Султановдун чыгарып берүүсүндө ачар эмес, бирок азыр атаандаштары чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Жана ал мүмкүнчүлүктү ийгиликтүү ишке Норус Абдыкасымов аткарды. 11-15. Жана бул жерде Норус Абдыкасымовдун
Toptu oyunga girgizүүсү ийгиликсиз. Тагыраган узаткан соккусу oyun талаасынын сырткы бөлүгүнөн орун алды. Анын жыйынтыгында эсеп саны 16-11. Команданын капитаны узаткан сокку жана өз учурунда дик ыкмасы менен бул жерде топту командасына Норус Абдыкасымов сактаганы менен андан ары Теңирдерди Эркин Алуу уулунун узатылган соккусу oyun талаасынын сырткы бөлүгүнөн орун алды. 17-11. Санжарбек Бакытбеков дагы бир ирет катага жол берди. 12-17. Тумурхан Чолпонкулов аксынын оюнчусу азыр топту оюнга киргизет. Жана бул аракетти ийгиликтүү азыр, бирок ошентсе дагы атаандаштары чабуул жасаганга мүмкүнчүлүк алууда. Жана Сергей Гришаев эсеп санын 18-12ге өзгөрттү. Матай Айдаскар уулунун чыгарып берүүсү жаман эмес, бирок атаандаштар өз учурунда чабуул жасаганга мүмкүнчүлүк алган. Менен Теңирдерди Эркин Алуу кубаттуу сокку узатууга барган эмес. Дагы да болсо Мүнөтбек Койсунов өз катага жол берди. 19-12. Жана дагы да болсо Теңирдерди Эркин Алуу уулу катанын артынан катага жол берди. Анын жыйынтыгында азыр ортодогу айырмачылык 8 упайга чейин өсүп кетти. 20-12. Жана Матай Айдаскар уулу дагы да болсо өзүнүн чабуулдарын уулайт. Дагы да болсо топ оюнда, бирок азыр Матай Айдаскар уулунун экинчи сызыктан чуркап келип узатылган соккусу, бирок топ oyun талаасы сырткы бөлүгүнөн орун алган. 13-20. Мүнөтбек Койсунов топту кайрадан чыгарып берүүнү жасайт. Жана эмне болду? Жөнөкөй жерден катага жол берди. Анын жада калса чыгарып берүүсү да ийгиликсиз. Жана чагымда психологиялык жактан Аксык командасы бул беттеште жеңилип калды. Ортодогу дагы 4 упай бар. Албетте Бүркүт командасынын пайдасына бул беттеш чечилиш үчүн, бирок азырынча психологиялык жактан уже эсеп сан 25ке жеткенге чейин жеңилип калганын биз көрөбүз. 22-13. Сергей Гришаев азыр акыркы аракеттери менен командасына пайда алып келиши керек эле, бирок анын узатылган соккусу oyun талаасынын сырткы бөлүгүнөн орун алды. 14-22. Жана болгон күчү менен акыркы аракеттерин ичин азыр көрүшү керек эле, бирок бул жерде Бүркүттүн азыр бүгүнкү күндө бардык оюнчуларынын оюну жүрүшүп жатат. Рафаэль Шигабуддиновдун кезектеги чабуулу жана эсеп саны 23-14. Акжолтой Мухамбетовдун аракети азырынча ийгиликсиз. Себеби дегенде Норус Абдыкасымовдун узатылган соккусу Бүркүттүн тосмосуна тийди дагы, андан ары oyun талаасынын сырткы бөлүгүнөн орун алды. Жана эсеп саны азыр 15-23. Эми гана чабуул бар, жана бул ирет дагы ийгиликтүү. Жана акыркы 2 упай калган кезде Аксык командасы мыкты аракеттерге барууда, бирок албетте ортодо айырмачылыкты кыскартып коюу дээрлик мүмкүн эмес. Бирок ошентсе да мындай дал ушундай каталардын натыйжасында азыр ортодогу айырмачылыкты кыскартып коюуга мүмкүн. Дал ушул учурда өз учурунда Бүркүттүн башкаруучусу Жыргалбек Советов мыкты таризде оюнун жүрүшүн баалап, командасынын оюну жүрбөй жатканын көрүп, жана
30 секундалык тыныгууну алды. Өзүнүн укугунан пайдаланып, жана албетте Бүркүттүн оюнчулары өздөрүнүн демин калыбына келтирип, андан ары бул беттешти дал ушул 3-чү партиянын алкагында гана жыйынтыктап койгонго аракетин көрөт. Эми Аксы командасы ортодогу айырмачылык бир топ тагыраагы бир нече топ болгонуна байланыштуу. Болгон күчү менен азыр чабуулга барышы керек, башка аракет кереги жок. Жана Азамат бул жерде Талгарбек Султанов командасына 24-чү пайды алып келип берди жана матч point. Азыр көпчүлүк көрөрмандар Аксы үчүн көрөрмандык кылып жатканын кароосуна азыр көрөрмандардын үнү кулбак алды. Демек, алар дагы Аксы командасынын жеңилип калганына көздөрү жетип калды, өңдөнөт. 18-24 жана Бүркүт командасынын кезектеги чабуулу жана ийгиликсиз. Дагы да болсо азыр ортодогу айырмачылыкты кыскартуу менен Алек 19-24 жана бир упай калган кезде азыр Бүркүт командалары ийгиликсиз болууда. Жана азыр гана Косподо мыкты болуп чыккан Талгарбек Султанов бул партияны дагы өзүнүн командасынын пайдасына чечти. 25-19 Аксы жана Бүркүт командаларынын ортосуна беттеш жыйынтыкталды. 3-0. Тагыраак айтсак 25-23, 25-16, 25-19 жана Бүркүт командасынын бул сезондогу улуттук лиганын алкагындагы алгачкы жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Аксы командасына кийинки беттештерине ийгилик каалайбыз. Бул беттеште баяндамачылык милдетти Кубан Жумамединов аткарды. Кийинки беттештерде амандашканча сак саламатта туруңуздар.